Sizlerden kechiriим сурайбыз. Uzak вакытка сабагыбыз токтоп калды. Биздин ошол жанагы илимий эмгегибизге байланыштуу Рамазандан бери ошол менен жазып, эми бүтүрүп тапшырдык, Кудайым буйрса. Июндун 5-inde барып жактап келебиз. Ошого сабактарыбыз убактылуу токтоп калды. Иншалла кайра Аллах таалам үзгүлтүктүү сулантыш Аллах насип эткен болсун. Эсиңиздерде болсо, ошол Сахih Бухаридан келип, ошол 18-ci хадисти окуган боюнча токтогон экенбиз. Бизде сабагыбыз Гоголе Москвадагы эски централь мечитте, Борборлук мечитте, Ким Санбай ажы атындагы ошол жерде да сабагыбыз болуп атат. Ал жакта ахвали шахсия, семейный кодекс, үй бүлөлүк маселелер боюнча Ханафи мазхабында маселе сабактарыбыз болуп атат. Азыр ал жакта сабагыбызды убактылуу токтотуп, ажылык боюнча баштап атабыз. Эгерде ажыга кетип аткандар болсо, ажылык боюнча сабакка кызыккан инсандар болсо, иншалла ошол жака ажылык сабагына келсе болот. Анан бул жактан дагы ошо ажылыкты баштаңыз дегенден эми эки жакта тең эле ажылыкты баштап алсак туура эмес болуп калат. Бул жакта ошо Сахih Бухари китептен баштай берсек, иншалла. Себеби биздин устаздарыбыздын ушундай адаты болгон экен. Кайсыл бир жанагы маусими ибада дейт, атайын белгиленген ибадаттар келгенде ошолго жакын калган ошол маселелер боюнча сүйлөө. Орозого жакын калганда орозо боюнча, ажылык калганда ажылык боюнча, айт намазга жакын калганда айт намазынын өкүмдөрү. Эмне себептен? Себеби адамдар тез эле унутуп калат экенбиз да. Баягы орозо бир жылда бир келгенге өкүмдөрдү унутуп калабыз дагы, анан ошол бир жылда күтүп, ошол сооп алалы, Кудайдын меримине жетели, кемчилдиксиз орозо кармайлы деп атып, анан баягы ибадаттар эсибизден чыккандыктан кээ бир нерселерди катачылык кылып атканбыз. Ошон үчүн ошол Рамазанга жакын калганда, ошо Рамазанга даярдык иретинде Рамазандан баштайбыз. Эми мына астыбызда ажылык, исламдагы эң чоң ибадаттардын бирөөсү ажылык келе жатат. Муктаждыктар бар. Азырга чейин муктаждыктар бар. Бул ажылык деген ушундай нерсе. Биз ошол жакта мына 15 жылга жакын жүргөн болсок, ушу жылыга жаңы маселе пайда болот. Жылыга ушул маселенин жообу кандай болот экен деп, ошол жердеги окуган балдар изилдеп маселелер чечет. Жылыга. Себеби быйыл болбогон бир маселе кийинки жылы болуп калат экен. Биз окуп өткөндө үстүртөн өтүп кетебиз. Суроо келгенде анан кийин тереңирээк издегенге мүмкүнчүлүк болуп калат. Ошон үчүн ажылык боюнча сабакты кылабыз. Себеби ажылык муктаждыгы өтө көп. Азыр бизге ажы башчылар бир 50 адамды алып ажыга барат. Бирок ошол эле мезгилде ошо ажы башчыбыз дагы кээде кыйналып калат. Мисалы үчүн былтыр ажыга барганыбызда менин убактымдын 90% ошол жердеги адамдардын суроолоруна жооп бербейт да. Ажы башчылар өзү эле сурайт да. Себеби бул илим, ажылык илим өтө татаал илимдерден болгондуктан, анан жаңы пайда болот маселелер. Анан ошону эскертип турабыз. Анан ошол YouTube, Instagram, башка баракчаларда ошол маалыматтар чыгып турса, мүмкүн адамдарга бир пайдабыз тийип, ошолордун ибадаты толук болуп, энеден жаңы туулгандай болуп кайра элине келишине себепчи бололу деп ошол сабакты кылдык. Ким ажылык боюнча сабагымыз ошол жака барсын. Бул жерде ошол эски сабагыбызды баштайбыз. Баштадык мында? Даярсыздарбы? Бисмилlah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Bisenedine muttasil ilal imam Muhammed bin İsmail el-Bukhari rahimahullahu ta'ala ve adamallahu nef'a bi'ulumihi ve ulumikum ve ulumis sairis salihin fid darain amin. Qala rahimahullahu ta'ala min evveli kitabi ila en qal babun mined-dini el-firar minel fitan. Esinizlerde bolsa Kitab-ül İman. İman kitabında biz 12-ci babga gelip toktogонбуз. 19-cu hadis. Bul hadistin bul babda ne bab mined-dini el-firar minel fitan. Dinden, İslam'dan bir fitne çıkkan bolsa ошол fitneden kaçуу. Mına uşul babtan мүмкүнчүлүк болушунча окуйбуз иншалла. Мага көп сунуштар келди, каттар келет, тынбай Казакстандан, Өзбекстандан,
ошол биздин сабактарыбызды угуп аткан инсандар бар экен, Сахih Бухариде аябай жакшы болуп атат деп. Бирок ошол эле мезгилде бизден дагы сунуштар болуп, ушул жанагы алымдардын, бизге хадисти риваят кылган адамдардын өмүр баянын айтканда бир аз кыскараак айтсак, адамдардын уйкусу келип кетип атат, адамдарга хадис кызык болуп атат. Ошол биз жанагы Кыргызстанда биринчи жолу ушу Сахih Бухариден ошол тартип менен сабак болуп атты эле. Ар бир хадисти риваят кылган өмүр баянына токтолуп, анын бир жакшы амалдарын эскерип кетсек, ошо алымдар адамдардын эсинде калып калса деген үмүт менен кылып атканбыз. Бирок ошо сунуш кылып адамдарга хадистин мааниси көбүрөөк болуп атат. Мүмкүн ал равилердин, хадисти риваят кылгандардын өмүр баяндарын атайын мутахассистер, атайын хадис окуйм дегендерге өзүнчө окутсаңыз, ошолор өмүр баянын өзү окуп, ошолор өзлөрүнө бир адистик кылса, бизге ушу жалпы элге ушу чубак устаздай болуп эле кара тил менен жана жалпак тил менен эле сабак кылайлык дегенден ошол жолго кайра кайтып атабыз. Мүмкүн бир мезгил болуп калса, өзүбүздүн талибил илимдерге, илим талап кылган атайын хадис илимин үйрөнөм, жарх ва таъдил илимин үйрөнөм дегендерге өзүнчө сабак кылат экенбиз дагы. Анан бул жерде аз гана токтоп өтүп кетсек, хадисти риваят кылган негизинен хадистин маанисине, фигына, хадисине, акыйдасына, ошол нерселерге токтолгонго аракет кылабыз иншалла. Мени мүмкүн туура түшүнөсүңөр деп ойлойм иншалла. Эми бар, арабызда ошону кызыккандар да бар, бирок көпчүлүк адамдардан келген каттарга караганда ошол оорураак болуп атат дейт. Бизге оорураак болуп атат, адамдардын өмүр баянын айтып, анын табакасын, ал канчанчы жыл өлгөн, анан канча хадис риваят кылган десе, кээ биркилер биз мээбиз ысып кетип атат, ошону жөн эле койбойсузбу дейт да. Бизге ошол именно кызык болот атпайбы? Алар офлайндын запросторун сиз кабыл алат экенсиз. Биздин запросторду эмнеге кабыл албайсыз? Онлайндарды кабыл албайсыз? Макул, анда иншалла эгер ошондой немелеп отурган болсо, кийинки сабагыбызда кайра өзүбүздүн жолубузга кайтабыз. Себеби мен максатым силерге кызмат кылуу, исламга кызмат кылуу. Эгер силердин бир сунуш болуп, мындай кыл десем, ошондой кылам. Мындай кыл десеңер, ошондой кылам. Мурункудай эле өт десеңер, мурункудай эле өтө берем. Себеби Өзбекстандык туугандар таарынбасын. Жок, ошолор талап кылып атат. Казакстандан чалгандар ошол равилердин жана хадис риваят кылган өмүр баянын айтканыбыз бизге кызык болуп атат. Биз бирдекиде муну уккан эмес экенбиз. Ана Абу Хурайра радиаллаху анху деп эле кеткен экенбиз нар жагына. Rijal кызык болот бизге. Ала иншалла анда бүгүнкү сабагыбызда бул равилердин кайра кайталанып келип турат. Анда бүгүн ошол бүгүнкү даярданган боюнча сабак берсең, анда кийинкиден иншалла кайра өзүбүздүн жолго кайтат экенбиз. Анда майли сиздердин суранычыңар, силердин талабыңар мен үчүн эң негизги нерсе. Себеби сиздер бар үчүн мен ушул жерде сабак айтып, силер жок болсоңор мени эч ким укпайт берди. Ошо сиздердин талабыңыздар, сиздердин максатыңар, үмүтүңөр мен үчүн эң негизги нерсе. Аллахым разы болсун. Эгер андай боло турган болсо, өтө оорлотпостон иншалла бир жакшы услуп менен бергенге аракет кылабыз. Анда сабагыбызды баштасак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Бухари рахматуллахи алейхи ушинтип баб динден болуш эттелинет бир фитнада, ошол фитнадан качуу деген атайын баб коюптур. Имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн фиги, өзүнүн хадиске болгон түшүнүгүнөн улам өзү ошол бир хадистерди ошол китепке айтаарда ошого баб коет. Бабы ошол хадистерге, андан кийинки баяндай турган хадистерге байланыштуу. Демек, бул жерде ошол фитна боюнча, фитнадан кантип сактаныш керек, ошол боюнча боло тургандай болгондуктан бул жерге ушинтип баб баштады. Бирок мурдагы сабактай кылып айта турган болсок, эмне себептен Имам Бухари рахматуллахи алейхи китабул иман деп иман бабында кылып атып, бул жерде иманга байланыштуу болбогон эле бабты койду. Себеби Имам Бухари рахматуллахи алейхинин адаты бабты коет, андан мурдагы бабка бул бабты байлайт, ал бабка хадисти байлайт. Бул Имам Бухаридин фаннан, өзүнүн бир адис жанагындай чебер экендигине белги берет. Бирок эмне себептен бул жерде китабул иман бабы деп айтып атып, бабун минад дини деп кетти. Иман жөнүндө сөз айтылынбады.
имам ибн Хаджар ал-Асқалани рахматуллахи алейхи бул китепти шарх кылган чоң аалымдардан Шафи мазхабында айтат. Имам Бухари рахматуллахи алейхи ушул жерде өзүнүн эрежесинен бир аз чыкты дейт. Себеби дайыма ошол китабыл имам болгондо имамга байланыштуу нерсени айтат эле. Себеби таржыма ушундай болуп атат. Бул хадис китеп ушуга байланыштуу болуп атат. Эмне себептен имам Бухари рахматуллахи алейхи китабыл иманга байланыштырбай дин деп кетти десе, мындан кийинки баяндалына турган хадис лафзы, сөзү дин менен келет экен да. Ошого хадис менен бап бири-бирине байланыштуу болуусу үчүн дин деген бапты коё берди. Бирок алымдар айтат, иман менен ислам экөө мааниси бир эле. Биз башкача айтканда синоним эле. Бирок ошол хадиске бапты бирге байлаш үчүн эмесе бабун минал имани ал-фирар минал фитан десе деле болмок. Себеби дин менен иман, ислам бардыгы эле мааниси бир мааниде. Бирок ошол хадиске мухаддисиндердин ушундай адаты бар, хадистин текстинен чыкпаганга аракет кылат. Демек хадисте дин деп келгендиктен анан ошого бапты ушундай деп атады деп Ибн Хаджар ал-Асқалани рахматуллахи алейхи айтат. Себеби шариаттын үрпүндө, үрп адатында ислам менен имандын айырмасы жок, бирдей бардыгы. Ошон үчүн Аллах табарак ва таала Куранда иннад-дина индаллахил ислам. Аллах табарак ва тааланын астында кабыл болуна турган, этибарга алына турган дин бул ислам дини деди. Ошон эле аалымдар эмне? Ошол иман, дин бардыгы бир эле. Ошол иман, Аллахтын астында кабыл алына турган иман бул ислам иман. Дин ислам дини дегендей Аллах таала Куранда айткан. Ошондон улам дин менен исламдын эч кандай бир ортосунда бир чоң маани жок, бардыгы эле мурадиф мааниде дейт. Андан кийин эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин имам Бухари рахматуллахи алейхи баяндап эмне дейт? Кала хаддасана Абдуллах ибн Маслама ан Малик ан Абдуррахман ибн Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Аби Сa'сa'ата عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi 5 yerde bayandagан. Birincisi 3300. hadiste, andan keyin 3600. hadiste, 6495. hadiste, 7088. hadiste. Sebep İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin adatı, eğer bir kaysı bir hadis başka bir baptarga da to'g'ri kele turgan bolsa, аны qaytalab ayta beradi. Şoning uchun İmam Bukhari'de qancha hadis var dese 5275 hadis var deb эми бул боюнча талаштар дагы бар. Бирок мен устаздарым үйрөткөн жол ошо 5275 хадис бидуну мукаррар, кайталанбастан келген хадистер. Бирок кайталанып келгендери бир кыйла бар. Бул хадисте мына ушундай кылып Абу Саид ал-Худри радияллаху анхудан келген хадисти баяндап атат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте айтат: Жақындап қалды, қияматқа жақын қалғанда ушундай болот. Жана адамдар өзүнүн койун жайып, тоонун чокусуна же болбосо бир өрөөндөргө кетип калуусу жакшыраак болот, фитнеге аралашып калуудан дейт. Себеби арабтар чөлдө мал караган адам болуп, ошону мисал келтирет. Ошол малын караган боюнча ошол тоого чыгып кетип, ошол мынау Ша'афал жибал деген тоонун чокусу айтылат. Мавақи'ал қатр деген есе суу топтолгон жерлерди, көл жанагындай суу көлдөрдү башка жактарда айтат, өрөөндөрдү айтат. Ошол жака, ушу коюн айдаган боюнча кайтарган боюнча ошол жака кетип, фитнеден кутулсун дейт. Алымдарыбыздын арасында ушундай фитне чыккан мезгилде эмне кылыш керек деген маселе бар. Анан биздин кулагыбызга сиңип калган.
дайым устаздардан угуп жүргөн, же болбосо даватчылардан угуп жүргөн фитне болгон жерге аралашпа деген нерсе. Фитнеден алыс бол деген нерсе. Бирок аалымдарда бул боюнча 3 пикир бар. Биринчиси ооба фитнага аралашпастан өзүнүн жанын алып алысыраак фитне жок жакка кетип калсын деген. Аалымдар бул адамды бул өзүн ойлогон адам дейт. Экинчилер айтат жок дейт. Фитне болсо дагы дейт, ошол жерде туруш керек, ошол адамдарга мусулмандардын сабын көбөйтүп туруш керек, мусулмандардын үнүн чыгарып туруш керек. Эгерде бардыгы эле кыйындар фитне мезгилинде таркап кетсе, ошол фитне ошол жерге орнуп алат дейт. Эйлик кылып алат дейт. Демек фитнеде ошол боштукту калтырбастан ушул жерде калсын дейт. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динине өзүнүн яфирру бидинихи минал фитан бидинихи бисабаби динихи харф ба деген харф бул ас-сабабияда бисабаби динихи динин себебинен ошол фитнеден алыс кетип калса дейт. Муну алымдар кандай түшүнөт? Эгерде бир адам алсызыраак болсо, анда бир күчү жок болсо, эгер ошол жерде кала турган болсо, фитнеге аралашып, ошол кор болуп, же бир күнөөгө бата турган болсо, өзүн сактай албаган болсо, ошол адам кетип калсын, макул фитнеге аралашпай. Ал эми устаздар, аалымдар андай нерседе фитнеден качпастан ошол фитнени чечкенге, фитнени жапканга мына ошол жерде туруусу жакшы дейт. Ошого имам Ан-Навави рахматуллахи алейхи фихи тафсил дейт. Муну кеңеңирээк айтыш керек. Бирөөнү качып кет, бирөө калып кал дебестен, кайсыл нерсе ошол жерде анфа, пайдалуураак боло турган болсо, чечиш керек. Эгерде ал жерде чечүү кайра фитне боло турган болсо, анда ал нерседен адамдар алыс болсун дейт. Эми эмне себептен фитне болгон жерден алыс кет дейт? Сенин диниң үчүн дейт. Эгерде сенин диниңе, акыретиңе, иманыңа зыян бере турган болсо, анда ошол диниңди сактап калуу үчүн ошол жерден кеткениң макулураак деп аалымдарыбыз бизге баяндайт. Андан кийинки хадисибизде имам Бухари рахматуллахи алейхи 13-бапта бабу каулин наби саллаллаху алейхи ва саллам ана а'ламукум биллах ва аннал ма'рифата фи'лул қалб لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم صدق الله العظيم Bakara surasının 225. ayeti. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Tarajumul Abwab bir kitapga bab açkanda oşol жерге biraz özünün pikirini aytat. Ошол жерге кээ бир аяттын кыска жерлерин алып келет. Кээде бир пайгамбар сөзүн кыркып алып келет. Кээде табииндин сөзүн алып келет. Бул не имам Бухаридин адаты ушундай. Ана а'ламукум биллах деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азыр биз төмөндө окуй турган хадистин үзүндүсү. Ошого имам Бухари рахматуллахи алейхинин хадистери, бул сахих Бухариде хадистердин бардыгы сахих деп айтканда ма'ада таражимул абваб. Таражимул абвабта келген хадистерден башкасы дейт кээ бир аалымдар. Эмнеге десе, пайгамбарыбыздын міне калан наби саллаллаху алейхи ва саллам ана а'ламукум биллах. Силердин эң илимдүүлүңөр мен Аллах Тааланы таанууда дейт. Бул жерде каулун наби деп эле пайгамбарыбыз айтты деди. Имам Бухари менен пайгамбарыбыздын арасында канча адам бар. Ошол адамдардын бардыгы таштап салды. Таштап салгандан кийин мухаддисиндердин, хадис илимин алгандардын көз карашында эгерде чынжырчадагы адамдар жок болсо, ал хадис даиф эсептелет. Себеби сахих хадис маттасала санадуху би нақл адл ad-dabit an mithlihi ila muntahahu min gayri shuzuzin wala illa деген 5 шарт айтат. Ошонун биринчи шарты биздин сөзүбүзгө байланышлуу. Маттасала санадуху. Санат жанагы адамдардан болгон чынжырча уланмайынча хадис даиф деп эсептелинет. Бирок бул убактылуу даиф. Качан гана аны башка бир китептерден бул хадистин адамдарын таап келип уласак, анда ал хадис бизге белгилүү болгондон кийин ал хадис сахih болот. Эми бул боюнча Ат-Таглиq Та'лиq деген Ибн Хаджар Ашкалани атайын 6 томдон болгон китепти жазып, Таражумул Абвабтагы
hadislerдің бардығын имам Бухаридеге пайғамбарымызға жеткізіп Ибн Хажар эмнесин санаттарын чыгарып койгон. Ойлонбостон hadisтерди ала берсең болот. Эми бул ана а'ламукум биллахи. Аллахты таанууда мен силердин эң илимдүүңөрмүн деген hadis бизден кийинки келген hadis. Аннал ма'рифата фи'лул қалб. Бул дагы ошол имам Бухаридин пикири болуп, бул hadis эмес, балки имам Бухаридин фикири. Аннал ма'рифата бул жерде мына бабка кайтат. Анна баб ма'рифата фи'лул қалб. Билүү ар бир амалдар жүрөккө байланыштуу, жүрөктүн иши деген сөз. Андан кийинки Аллах Тааланын Куранын айтып, аятта айтып: "Валакин юахидукум бима касабат кулубукум." Бул Бакара сүрөсүндөгү 225 аят болуп, бул өзү негизи касам, айман бабында келген. Касам деген нерсе адамдар эмне кылат? Касам ич, ант ичкенде. Ошондо бул аятта эмне дейт? Тилиңер менен силер касам ичип алганыңар эсеп көтпөйт, силердин жүрөгүңөр эң негизги нерсе дейт. Силердин жүрөгүңөр эң негизги нерсе дейт. Бул жерде имам Бухари рахматуллахи алейхи Зейд ибн Аслам деген бир табиин болгон. Ошол табииндин ушул аяттын тафсирине, ошол Зейд ибн Асламдын тафсирине таянып имам Бухари бул аят ушерге алып келген дейт. Имам Зейд ибн Аслам бул табии болуп, фақих, фиқты өтө жакшы билген, мадиналык, хадисти эң көп риваят кылган адамдардан бирөө болгон. Ал ушул аятты кантип тафсирлеген экен? Ошол киши ушул аятты тафсирлегенде хува каулур ражул ин фаалту каза фа ана кафирун. Бирөө касам ичкен экен. Мен эгерде каул бир адамдын сөзүнө окшош дейт. Ин фаалту каза, мен ушундай бир иш кылып кое турган болсом, мен капыр болоюн деп бирөө ант ичкен экен. Qala la yu'akhidhuhu Allahu bidhalika hatta qalbuhu. Эми бул ошо сөзүң менен айтып койгон эмес, сенин жүрөгүң ошол нерсени тасдыктаган болсаң дагы ошондо сенин сөзүң этибарга алынат. Себеби аятта эмне? Силердин жүрөгүңөргө байланыштуу нерсени кабыл кылат деген тафсирди, Зейд ибн Асламдын тафсирин бул жерде айтып атпайбы? Иманга байланыштуу нерсе болуп атат да. Тилиңер менен айтып койгон нерсе эч кандай маселени чечпейт, балки силердин жүрөгүңөргө байланыштуу дейт. Ошондоктон бул китабыл иман болгондуктан ушул аятты ушул жерге алып келген. Эмесе бул айман боюнча, касам ичүү, ант ичүү боюнча. Бирок Ибн Хажар Ласкалани рахматуллахи алейхи айтат, иман менен айман. Өкө бирөө касра, бирөө фатха. Иман бул не жүрөккө байланыштуу. Айман бул касам деген нерсе. Бул экөөнүн мааниси экөө бирдей эле, жүрөккө байланыштуу нерсе. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейхи буну ушул жерге алып келди дейт. Эми бул жерде дагы бир айтыла турган маселе, я Алла, ар бир иш сенин жүрөгүңө байланыштуу дегенде айткысы келип атат имам Бухари дейт. Тилиң менен айтып койсоң, ал капырлар деле, мунафыктар деле тили менен айтып койгон, жүрөгү тасдыктаган эмес дейт. Демек, ар бир амалыбыз жүрөк менен байланышы болушу керек экен. Жүрөк менен байланышы болбой турган болсо, ал амалдардын кабыл болуусу пайдасы жок. Ошон үчүн инналлаха ла янзуру иля Аллах Таала силердин сүрөтүңөргө жана амалдарыңарга карабайт. Янзуру иля а'малик, силердин жүрөгүңөргө карайт деген азыр хадис эсимен чыгып атат, силердин сүрөтүңөргө, кебетиңерге карабай, балки силердин амалыңарга, анан жүрөгүңөргө карайт деген хадис дагы мына ушул нерсеге ишарат кылат. Алымдар айтат, ушул жерде бул аят имам Бухари тарабынан каррамия деген коомго, бир фиркага рат дейт. Каррамия деген ушундай бир коом болгон, алар иман тилиң менен айтсаң эле жетиштүү болот, жүрөгүң маселе эмес дейт. Тилиң менен айтсаң эле мусулман болуп эсептелинеси дейт. Бул каррамия мазхабы. Мужассимдер болот. Аллах Таалага жисим берген, Аллах Тааланын колу бар, колу жариха, алат, ошол менен адамды жаратты деп бир туура эмес түшүнүктөгү мазхаб болот. Ошолорго
рат иретинде дагы имам Бухари бул сөз аятты алып өзүбүзгө хикмат кылып, анан элден фитна чыкпасын деп отура берсек, ошол нерсе чоңое берет дейт. Чубак устаздын бир жакшы айткан сөзү бар эле. Фитна болот деп акыйкатты айтпай коюу чыккынчылык деген. Фитна кээ бир фитна боло турган нерсени сактаныш керек, бирок акыйкатты фитнага байлап жаап койбош керек. Эми ошол азыр биз кош көңүлдүк кылсак, акса кете турган болсо, андан кийин Мадинага да аракет кылышат, Меккеге да аракет кылышат дегендей мааниде. Ошого эмне мусулмандар өзүбүздүн динибизге бекем бололу, бирөөлөргө жанагындай бир аш болуп калбайлы деген мааниде айтылган. Üçüncüsü İmam Navavi'de de ayttık o bir tafsil, kеңири кылып айтышыбыз керек. Кимдин абалына карап, бирөө ошондукта тура ала турган болсо, ошол фитнеден качпай турсун. Эгерде тура албай турган болсо, ал кетсин. Бирөөсүндө кетпеш керек, бирөөсүндө кетиш керек деп атпайбы? Ошого адамдарга абалына каралсын дейт. Дагы ким? Acılıkka vizasız barsa acılık kabul bolobу, aram bolobу деген маселе. Себеби мусулмандар ар бир нерсеге шарттарды койгон. Ал-ихсар деген маселе бар. Acılıkta. İhsar деген нерсе мамлекет тарабынан же болбосо бир жолдун аманчылыгы жок болуп, сиз acılıkка жетпей калууңуз мүмкүн. Padişalıktагы Саудия сизди тыйып коюшу мүмкүн. Буну ихсар дейт да. Ихсар боло турган болсо, ихрам кийип барып алсаңыз, сиз ихрамыңызды бузуп, чечип, кой союп, коюңузду Маккага жөнөтүп, Маккадагы студенттерге союп беришиңиз милдеттүү болот. Демек, шарттар менен барыш керек. Визасы жок, я бисмилла, таваккална алаллах, ла хавла ва ла куввата илля билля деп чыгып алсаңыз, мүмкүн вакытыңызга күйүп бир ара жолдо калып кетишиңиз мүмкүн. Себеби ошол мамлекет визага байлаган болсо ажылыкты, ал ошого жараша сууну даярдаган, ошого жараша транспортту даярдаган, ошого жараша минадагы чатырларды даярдаган, ошого жараша поездда жүргөндөргө поезду даярдаган. Эгерде бардыгы эле сүрүлүп барып аткан болсо, ал жерде мүмкүн чоң фауда, бузукулук башталышы мүмкүн, тебеленет. Илгери биз Меккеге барган мезгилде жамарат ташаткан жерде жылга 15-20дан 60га чейин адам өлчү. Эмнеге? Тебеленет. Тартип жок. Андан кийин анан ошону тартипке салайлы, кой ушул уят эми ибадатка келип адамдар тебеленип өлүп калды эмне деген нерсе. Деп кийин ошол атайын изилденип чыгышты. Ошол ташата турган жерди кандай кылсак адамдар өлбөй турган болот, ошол жерге ташатканы баргандар. Себеби бул жактан дагы келет ташатам деп, бул жактан дагы келет, төрт жактан келип кичинекей жерге ташатат да. Кайра чыгып кетиш керек. Ошол жерде мурда орун жакшы болгондуктан адамдар тебеленип өлүп калган. Аксакалдар бар, башкалар бар, оорукчан болуп калышы мүмкүн, бирөө давлениясы көтөрүлүп кетип жыгылып калса, аны тебелейт, ага чалынып дагы бирөө жыгылат. Ушундай нерселерди кийин Түркиянын бир фирмасы алып, азыркы ташата турган жерди жасап, ошондон кийин адам өлбөй калды ал жерде. Демек, ар бир нерсеге адамдардын ден соолугуна, адамдардын өмүрүнө сакталышы ошондой кылган. Эми өткөндө мен Шейх Дуду дегенди немесин чала угуп калдым. Шариятыбызда Аллах Таалада эч кандай шарттар жок, виза болсун, анан тасрих, уруксат болсун деген, ажылык кылуу ар бир адамга фарыз, колунан келсе бара берсин деди. Бирок эми мүмкүн башка жагында башкачараак айткан чыгар. Буну андай кылсак, анда бизде баш аламандык чыгат. Ошон үчүн тартипке баш ийип, ошол нерсеге карманганыбыз жакшы болот. Бирок ажыңыз кабыл болбой калат дегенге антип айта албайбыз. Бир туура эмес иш кылган болушу мүмкүн, күнөөкөр кылган болушу мүмкүн. Эми ошо Арафатта турсаңыз ажылыңыз кабыл болуп калышы мүмкүн. Бирок эми ал деген нерсе бара берсин деген нерсе эмес. Андан дагы бирөө визасы жок эле барып алса дагы киргизбейт аэропортко. Чегарадан өткөрбөйт. Бул кимдерге? Меккенин ичиндегилерге.
Меккенин ичиндеги местнийлер же болбосо ошол жердеги ишчилер же студенттер ошондо чыгып кетсе, андан дагы бизде чатырлар минада атайын эсептеп берет. Сен 50 ажы башчысың, 50 адамың барбы? 1 2 3 4 5 мына 50 неме сеники. Жата ындай матрас. Ал жерге бирөө кирип жатып алса эмне болот? Тиги $1000 долларды төлөп барган, ал эчте калгысы келбейт. Анан ошого бирөөнүн акысына бирөө кирип калбашы керек деген мааниде ошо шарттар менен кеткенибиз жакшы болот иншалла. Төшөк маселесинде шариаттын өкүмү. Төшөк маселесинде негизи эгерде сиз Чубак устаздын сабактарын уга турган болсоңуз, YouTube'га жазсаңыз кеңири айткан маселелер бар. Төшөк маселесинде шарият бизге кээ бир нерселерди адал кылган, кээ бир нерселерди арам кылган. Ошол арам кылган нерселерди аткаруу бул чоң күнөө болот. Мисалы, аялдын арткы авретине кошулуу бул шариятыбызда тыюу салынган. Ал жакка жакындоо мүмкүн эмес. Анан ошол атайын аятта харсул лакум силердин жана эгин зарыңарга жакындагыла дегендей, эгин зар эмне десе ошо жанагы бала төрөлөт жатында жата турган орунда айтылып, ошол жактан гана пайдаланууга уруксат берилет, андан башка жакка уруксат берилбейт. Шариятыбызда дагы бир нерсе жанагы уруктукту сыртка чыгаруу. Бул маселеде шариятыбызда терең каралынган, аялдын уруксаты жок уруктукту сыртка таштай албайсыз. Себеби аялдар ошо уруктук түшкөн мезгилде көбүрөөк рахат алат экен. Ошого ошо аялдан уруксат сурайсыз, эгер макул десе, анан ошондо сактанууга жок десе, анда сиздин ошол нерсени аткарууга милдет. Эгерде күң деп жанагы кул ээлөөчүлүк заманда болсо, күңдөн анын уруксаты жок эле сактанса дурус дейт, бирок аялдан ошо уруксат алыныш керек дейт. Андан кийин дагы бизде шариятыбыздан тыюу салынган дагы башка нерселер бар. Эми могул жерде айтуу да кыйын. Баягы кээ бир адамдар жаман кинолорду көрөт экен дагы, анан ошол жаман кинодогу актерлордун кылгандыгын өзүнүн аялы менен кылгысы келет экен да. Ошондон мага көптөгөн каттар келди да, ушундай талап кылат, мындай кыл дейт, андай кыл дейт, менин табиятым ал нерсени тартпайт, эмне кылам дейт. Мен айттым, аны сиз сотко бергенге акыңыз бар. Эми үй бүлө күйөөсү, аялы күйөөсүн сотко берген жакшы эмес. Бирок эми эркек ошол киши ислам таалимин, тарбиясын алып, эмне нерсе дурус эмес экендигинен билип алганы жакшы болот. Эми ошол төшөк маселесинде дагы бизде шариятыбызда кайтарган нерсе жанагы айыз келген мезгилде жакындоо бул арам болуп эсептелет. Айыз жана кан келип аткан мезгилде жакындалбайт. Анан ошого үйлөнүп аткан адам сөзсүз түрдө үйлөнөйүн деп аткан адам айыз маселесинен, аялдын укуктары жөнүндө атайын семинардан өтүшү милдет. Малайзияда ушундай практика бар экен, ошону бизге да киргизсек деген ниетибиз бар да, бир программа түзсөк. Үйлөнөм деген жигит 2 айлык же 1 айлык семинардан өтүп, ошол семинардан өттүм деген сертификатын алып келсе, бизде молдолор семинарды өтсө, бир өз болбогон бир акчага жанагы анча мынча. Анан ошонун негизинде нике кыйылынса, анан ошондо адамдар эмне ажырашуу, анан жанагындай арам нерселерге баруудан тыйылат эле. Талак маселесин үйрөнөт, аялга кайсы мезгилде колдонуш керек, кайсы мезгилде колдонбош керек, кайсы нерсе шариятта уруксат эмес. Анан ошонун арасында айыз мезгилинде жана төрөгөндөн кийин, төрөттөн кийин келген нифас каны бар мезгилде аялга жакындоодун аз болот. Анан ошого не бир аял менен эмес, башка аялы болсо жакшы болот да. Ошол мезгилде тиги неме болот. Мыктыбек Арстанбек деген бир акебиз бар, машалла, жакшы киши. Аллахым өмүрүн узун кылсын, исламга кылган кызматтары зор. Ошол киши айтат, бир адамдын бир аялы болсо, ал аялы айыз болсо айыз болот, нифас болсо нифас болот дейт. Себеби шариаттан тыят, жакындаганга болбойт. Ошон үчүн шариаттын талаптары мына ушундай. Аллахым разы болсун. Асырдын алдындагы окулунчу сүннөт намаз боюнча. Бизде намаздардын алдында жана аркасында окула турган намаз экиге бөлүнөт. Бирөө сүннөт муаккада, бекемделген сүннөт, анан жөн мустахаб сүннөттөр. Мустахаб сүннөттөрдү өзүнчө айтабыз, сүннөт муаккада бекемделген сүннөттү өзүнчө айтабыз. Бекемделген сүннөттөр
бар. Ibn Mas'ud'dan başkalardan fatvalar var. 4 rekat sünnet okula muvakkada деген. Andan keyin asırda hiç kanday bizde sünnet muvakkada yok. Şamdan keyin 2 rekat sünnet muvakkada var. Anan kuptan namazdan keyin 2 rekat muvakkada var. Muna uşul sünnetlerdi kалтырбаган hareket kılış gerek. Kim uşulardı bekem karmagan bolsa, kıyamatta paygambarımızın aslında yüzünüz jarık baras. Men paygambarım, Rasulullah, men senin ümmetіңмін degenge tatıktı bol baras. Eğer de şu sünnetlerdi okuvagan bolsoňuz, sünnetlerdi atkarbagan bolsoňuz, anda Rasulullah, men seni jakşı göröm desen, paygambarımız aytat da men özüm kалтырбай okugan sünnetimni okuwadyňar meni jakşı göröm. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'de suyu, paygambarın sünnetine erişүү menen bolat. Til menen emes, sakal dele uzartıp koyuda emes, paygambarın sünneti menen jaşoo. Kebirkiler barken geçe davatta şunday neme oldu. Davatka sakalçan şunday sonun giyingen, çıkkan, davatka varıp durup içine baylar menen çıkkan eken, aldap 200 bin, 400 binden akçasını alıp biznes kılavuz Kıtaydan tavarap kelebиз degen Yok. Kaçıp ketdi. Oşogo bizde şu paygambarımızın sünnetlerini atkarıp atkan şu tatıktı boluşubuz gerek. Andan keyin sünnet muakkada emes, mustahab bolgan sünnetler var. Al köp asırdan aldınkı 2-4 rekat sünnet. Bul mustahab. Paygambarımız geyde okugandağı, geyde okugan emes. Eger de kim okugan bolsa, nurun ala nur. Okuwagan bolsa, sen ne okuwadың dep аны biz ayıptabayız. Berkilerde aytabız, sünnet okuwaysыңбы dep. Anan oşul 4 rekat sünnetni okulup atkanda ikinci reketten keyin sözsüz türde salavat okunmuş gerek. Alemi peşinin aldına 4 rekat, cumanın aldına 4 rekat, cumadan keyinki 4 rekat sünnetlerde farzlardaydı attahiyatını okup üçke oturup ketseniz bolat. Biroq andan başka kuptandan keyinki 4 rekat mustahab, asırın aslında 4 rekat mustahablarga sözsüz 2 rekattan keyin, attahiyattan keyin salavat okuş gerek. Salavat sünnet. Oşon üçin eger okuya kalsam ne bolat? Okuya kalsa namazınız biraz kemçilikli bolup kalat, sünnetni taştagamda soğuk azayıp kalat. Oşon üçin taravih namazını okuganda taravihde 2 rekat okur sünnet muhakkada. Böyle 4 rekat okuwasan da 2 rekattan sözsüz salavat okuş gerek dep aytılат. Sözsüz degeni sünnet atkarış üçün namazın jarabay kalat degen mesele emes. Kelisa. Onu kişi. Başro жооп берип атканда biraz көтүп турсаңыздар иншалла. Себеби суроого bir нерсени ойлонуп атканыңда bir адам көтөрүлсө баягы ал адамдын урматы биздин астыбызда жогору да. Анан аны тыйып коюп, башка сөзүбүздү уланта албай калабыз. Кээде ошого алаксып келип, айта турган жообуз дагы мүмкүн эсибизден чыгып кетиши мүмкүн. Витр важип боюнча, витр важип Ханафи мазхабында важип. Важип деген нерсе фарызга чейин эле, фарызга жетпейт. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytат, dalillerden şunçalık güçlülüğünden men vitir vacipti egerde farz degende men şunu koşat elem deydi. Farz dep deydi. Bolğan farz 5 maal namaz degendik üçün men bunu vacip dedim. Farzdan biraz tömöndürök. Kim vitir namazın sebepsiz okuwagan bolsa bizden emes degen hadis var. Ana şu vitir namazdı okuş gerek. Jana mazhab karmagandarga hem kebir mazhablarda sünnet bizde vacip da. Mazhab karmagan bolsa bugün çarçap kelseňiz, başka mazhabda sünnetni koy dep indebey jatıp alasız. Talfiq jana dindi oynogo alıp kelet. Oşon üçin mazhab karmansaňız, Hanafi mazhabda ol wajip deyiz, ölgön atsaňız da okup turan jatasız. Je bolbosa katu kıynalsaňız, bu dinlikti koyup, tünkü saat 2'ge koyup okusaňız soğuk köp bolat. Bizden kitaplarda gelet, vitir wajip de egerde tündün o namaz 3'ten birinde, 3'ten 2'sinde okusaň soğuk köpürök bolat. Sebebi tahajjudtun manisine ötüp kalat. Aynen jok men uktap kalam dep korksa, daro farzdan keyin okuwasyn deyip. Allah'ım razı olsun. Namaz kaçıp olup ketken adamlardan namazına kандай kafarat verilir? Okubay ötüp ketkenleri. Anı fidye dep koyot. Bizde Hanafi mazhabda fidye ötüp ketkenlerden orozosuna, anan namazlarına fidye berilir. Fidye degen nerse sadaka berilir. Oşonun ordun cevap ketsin degen. Ol fidye kimge berilir? Jön ele 18-20'ga çeyin düşünüp barkırap sonun bolup жүрүp, jipterdi tep namazını okuyup ölüp kalgan adamdan bolup je kanday kimge? Al oşo bir aksakaldar, tirüjan şu gözü jaldırap turat, biro namaz okuy albayt, oroza karmay albay kalgan oşolordun atынан fidir sadaka neme?
fidya berilет. Şeyhul Fani. Je bolbosa bir janagı sahır orusu menен orup, ayıgуусу мүмкүн болбой, бирок намаз окуй албай калгандар fidya берсе болот орозодон. Намаздардан өтүп кеткенден кийин. Ал эми жөн эле жүрүп өткөндөргө ал нерсе айтылган эмес. Бирок алымдар айтат, эми үмүтсүз шайтан өтүп кетти. Ага сооп гана пайда берет акыретте. Кегиле ошол жакындар, туугандар ошол фитр садак неме fidya төлөп кое берели, ошол жарап калсын деп. Fidya деген нерсе bir күндүк орозого эртең менен кечкинде 2 мал адам тойгозуу. Же болбосо fitr садаканын өлчөмүнчө берүү, акча төлөп берүү. Мына ошо менен алардын намаздары сакыт болот деп Аллах Тааладан үмүт кылабыз. Түштү деген гарантия жок. Kur'an kitaplardачы жаттап келатканда багана тартипке келтириш үчүн мындай табийиндер, устаздар айткандар бар, мисалы күнүмдүк жашоодо мындай адатка айланта турганчы, мисалы бир Куранды 5 аяттан 4 аяттан дайыма жатталган. Ихлос сүрөсүндө 5 аят түшкөн, бир устаздар айтып келет да, ошо 5 аяттан жатталган. Куранды жаттоодогу тартиптер кандай болот? Алымдардан, сахабалардан, табийиндерден бир тартип барбы дейт. Чынын айтсам, мен ушул боюнча менде маалымат жок. Бирок кары, устаздар жана Куран жаттагандардын өзлөрүнүн тартиптери бар. Канткенде Куран жеңил жатталынат, канткенде Куран эсинен чыкпайт, канткенде беттери менен кошо жаттайсыз, канткенде аяттардын номерлерин жаттайсыз деген өзүндө тартип бар. Ошого сиз өзүңүз билип Куранды жаттабаңыз. Ошон үчүн ла юқадул илму минас сухуфи валал Кур'ани минал мусхафи дейт. Илим сухуфиден алынбайт. Сухуфи деген китептен өзү окуп алгандан илим алынбайт. Устаздын атын астында окуп, илим алып, ижазасын алгандан илим аласың. Ла юқадул Кур'ану минал мусхафи, Курандан өзү жаттап алгандардан да Курандын илимин алынбайт. Курандын эрежелери бар, тажвидтери бар. Биз билбеген көп нерселер бар, аны устаздар үйрөтөт. Эгер сиз бир устаздын астына барсаңыз эле, сиз кантип жеңил жатташын үйрөтөт иншалла. Менин бир окуучум, досубуз бар, Элдияр Кары деген. Иорданияда окууда, докторантураны бүтүп аткан. Азыр şu Kırgızstandагы эң улуу тафсир илиминде, кыраат илиминдеги чоң алымдардын бирөөсү. Докторантураны бүтүп атат. Ошо киши жакында келет, иншалла Кудайым берекесин берсин. Ал киши келе турган болсо, Кыргызстанда бир чоң өзгөрүү жашайт. Ал фиктан да, хадистен да, акыйдадан да, тилден да, тафсирден да, кырааттан да илимди. Ошол Иорданиядагы бүтүндөй şu tafsirge байланыштуу алымдар, Huzayfa, Salih Halidi деген, Huzayfa деген чоң-чоң алымдардын колунда илим алып тафсир илимин. Ошол кишинин бир услубу бар. Куранды оңой жаттоо. Мага айтып берди, түшүнө албадым менчи. Аны сиз барасыз, ушундай Куран жаттайм десеңиз, онлайнда жаттасаңыз болот. Ал Куранды жаттаганда ушундай кылып жаттатат. Куранды жаттап бүтөс, дароо таравихке өтө бересиз. Азыр бизде башка усулуптар бар. Куран жаттап бүтөт, жаттап бүткөндөн кийин дагы 5 жыл аны такрар кылат. Ал кишинин услубу ушундай, ал ошо түрк устаздардан үйрөнгөн экен. Куранды жаттап бүтүңүз менен таравихке өтө бересиз. Ушундай тартипине мынтип алдыга болуп жаттатат. Мына ошол жол, ошо ана сахабалардан, табийиндерден ушундай кандай жолдор келгенин мен чындыгында билбейт экенмин. Аллах разы болсун. Ким? Азыркы мезгилде бир амал жасап сахабалардын даражасына жетүүбүз мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Себеби биринчиден сахабалар пайгамбарыбыздын нуру менен нурдан жүргөндөр. Алардын имандары биздин имандарыбыздан күчтүү. Мүмкүн алардын азыраак кылган ибадаты деле биздин көп кылган ибадатыбыздан. Себеби биз намазда туруп, намазда канча ишти бүтүрөбүз, мойнуңа алгыла. Багы эстен чыккан нерселер, акча, карыз кимге берген, кимге бардыгы намазда барын эсептеп аласың. Канча ишти бүтүрөсүңөр. Үй ремонт кылып аткан намазда көп немелерди, ремонттун иштерин бүтүрөт. Сахабалар андай болгон эмес да. Намаздарын Аллах Таала мени көрүп турат. Аллах Таала мен Аллахты көрбөсөм да Аллах Таала мени көрүп турат дегенде ибадатты, ихсанды ушулар толук кылган да.
Ошон үчүн сахабалар намаз окуп атканда бирөөгө найза кирип кеткен. Найзанын сындыгын алайлы десе, найзанын ооруган токтоду, мен намаз окуйн деген. Анан алла деген. Намаз окуп атканда алганда билген эмес. Ошон үчүн биз сахабаларга жетебиз, сахабалардын абалына жетебиз деп аракет кылбастан, сахабалардын жолундай бололу, ошолор окшошолу деп аракет кыла берели, Аллах Таала берешен. Ошого пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Силердин бирөөңөр Ухуд тоосундай сооп бир алтынды садака кылса да сахабалардын кылган немесине жете албайсыңар деген. Сахабаларды Аллах Таала пайгамбарыбыздын жанына топтогон ушундай бир коом, алардын өзгөчөлүгү, алардын тирүү мезгилинде бейишке сүйүнчүлөнгөн. Ошондуп сен бейишке киресиң десе азыр биз жарылып өлүп калабыз. Эртесинен намаз окуй койсок керек. Көзүңүздү май басып. Болду, бейишке киришиң гарантия деген болсо. Пайгамбарыбыз эмне сахабалар сен бейишке киресиң десе дагы Умар ибн Хаттаб Хузайфатул Яманидан сураган экен, мени пайгамбарыбыз мунафыктардын арасында санабадыбы? Эмесе тирүү мезгилинде бейишке киресиң деп сүйүнчүлөнгөн. Эми алар башка коом, биз башка коомбуз, бирок аракет кылайлы ошолордун жолу менен басууну, ошолордой ибадат кылууну, ошолордой садака, ошолордой жакшы ибадат кылууну Аллахым баарыбызга насип эткен болсун. Азыр эме азан айтылып жатканда ким сүйлөсө ошонун жаңы чыгыш кыйын деп түшүнөм. Allah. Azan айтылып атканда азанды укпастан 2 мүнөт бар экен дасым. Azanды укпастан сүйлөгөн адамдын жан чыгуусу кыйын болот дейт. Мүмкүн муну бир адам басынан улам айткан болушу мүмкүн, бирок бир карайган жерде мен уккан жерим жок. Мен билбеген нерсе көп негизи. Бирок мен ошо билбейм деп айтайын. Азан болуп атканда азанды кайталоо важип. Анан аны кайталап пайгамбарыбыз эмне ошону кайталасаңар мындай сооп болот деген сүйүнүчтөр бар. Ошого азан болуп атканда сөздү токтотуш керек. Аллахтын чакырыгы, намазга, Аллахтын улуулугу айтып атканда биздин пайдасынан зыяны көп болгон сөздү сүйлөнбөгөнү жакшы болот, Иншалла азан болуп атканда угушубуз керек, бирок эми жаны чыгышы кыйын болот дегендиги мен китептен окубадым, мүмкүн аларды айткан адам тажрыйбасынан улам айткандыр. Аллаху алам. Аллахым разы болсун. Тамеки арам дегендер бар. Билбейм. Ал деген 8000 зикирдин соуун аласыз деген. Соуун. Сооп бизге зикирди коюңуз. Ошону айтсаңыз, башка субханалла, алхамдулилла дегенде зикирде сооп ала тургандай ошонун соогун жетесиз ошого. Соогу көп деген мааниде. Жок эле керек. Зикир деген Аллах Таала көп зикир кылгыла деген. Зикирдин чеги жок. Болгону кээ бир зикирлери бар, эсептери 33 жолу субханалла, алхамдулилла дегиле, анан мындай дегиле, андан башка Аллах Тааланы зикир кылууда эч бир чек жок. Bir суроого. Жанагы көпчүлүк айтып атканда кичине ойлонуп койсок, биз 5-6 айда 19 хадис өттүк да. Анан сахих хадистерди угуп жетишкен көп адамдардын өмүрү жеткен ошол себептен айтып атса керек. Аллахым разы болсун. Сулайман ажым, Аллахым разы болсун. Ошол жанагыга сунуш иретинде. Себеби адамдардын өмүр баянын көбүрөөк окуган болсок, пайгамбардын хадисин окуудан кичине тыйылып калабыз да, демек ортосун алабыз. Ортосу жакшы. Көптү чектен чыгып, бир адамдын өмүр баянын жарым саат сүйлөп калбастан, азыраак тааныштырып, анан пайгамбарыбыздын хадисин көбүрөөк окуганга аракет кылайлы дейли. Аллахым разы болсун. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахаба ажмаин. Амин. Аллахым шокон илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылгын. Аллахым адашсак туура жолго өзүң салгын. Жаман көз, жаман сөздөн Аллахым асырагын. Аллахым акыркы мезгилге чейин ушу исламга, динге кызмат кылышты насип этсин. Аллаху акбар.